каталар менен иштегенде syntax error, type error, name error, index error, key error деп value error, zero division error ушундай көп деген түрлүү error каталар болот. Ушу index error айттык, учурда жеткиликтүү аймакта берилген, табылган жок. Мисалы бир мындай кылып койсоңуз, муну макул 0-чүн алып атасыз дейли. Эми мындай кылсак болот да, print билбейм, Bane деп жазып койдуңуз дейли. Десеңиз name error деп кыргытты да. Анан сиз дагы бир exception улап кетсеңиз болот. Except name error мисалы. No Bane, билбейм бул эмне деген сөз, жөн ойлоп таап койдум да. Берден кулады. Кулагандан кийин бияка кирген жок, көрдүңүзбү? Могу баары сонун эле болду, иштеди да. Бирок могу name errorга кирди. Анан ишин уланып кетти. Ушул бири-бирине улап кете бересиз. Ошондой эле могу ар бир string деп туруп которуп коебуз да. Анан error деп. Ар бир ката чыкканда ошо анын кошо бир кандай бир маалымат келет да. Анан могу no Bane деп жаздыкпы? Анан кийин ошо катанын маалыматы мына жерге чыгат. Аны сиз анан кийин кааласаңыз колдонуучуга жиберип койсоңуз болот. Name Bane is not defined деп могу жерден. Аны колдонуучуга көрсөтөбүз, же болбосо аны бир логторго кошуп бир журналга жазып, мындай каталар чыкса, журналга жаза бер деген да кошуп кетсеңиз болот. Ушундай технологиялар бар. Мындай. Анан ошондо сиз деп кийин изилдеп жүрүп, ошо журналды карап туруп, ката маяктан кетип атканды билип койсоңуз болот да. Zero division error деген мисалы бир кандай бир санды нөлгө бөлүп атсаңыз ушундай ыргытат. Type error болсо, value error эмес, мындай бир функцияда типтери бири-бирине туура келбегенде ушундай болот. Экөө бири-бирине туура келбей калды. Ошондо unsupported дейт. And also except деп type error сыяктуу кылып улап кетсеңиз болот. Албетте мындай улай берген бул өзүңүз деле мындай шекшип каласыз окшойт. Мындай болбош керек эле, эмне мындай бири-бирине чиркелеп атат депчи. Антип чирке берген туура эмес. Ошондуктан андагы өзүңүз эhtiyat болушуңуз керек. Балким буну өзүнчө бир функцияларга чыгарып, өзүнчө бөлүп койгонуңуз туура болот да. Мына бул жерде катаны көрсөтүп атат. Integer менен stringти бөлүү операциясында колдоно албайсыз деп атат. Ошондой сыяктуу каталар чыкса, албетте сиз муну көчүрүп аласыз программаңыздан. Интернетке барып издейсиз, бул эмне болот деп. Анан түшүнбөсөңүз, албетте Google Translate сыяктуу нерсе бар, ошол менен түшүндүрмөсүн алсаңыз болот.